Kul 58, karşı 9 barı 67 kataldı 72, nizam dolboru kabul alındı. Кыргызстанда кумарканалардын иштөөсүнө кайрадан уруксаат берилди. Бул жолу өлкө аймагындагы казинолорго чет өлкөлүктөрдүн кирүүсүнө гана мыйзам жол берет. Бир дагы киши казиного Кыргызстандын казиносу кирип ойнобойт. Ойной турган болсо лицензиясынан ажырайт. Өкмөт мындай мыйзамды экономикага салым кошуу муктаждыгы менен түшүндүрүп, жылына 2 миллиард сомго чейин киреше табууну көздөп жатат. Коомчулукта кызуу талкуу жараткан Кыргызстандагы оюн зоок иши боюнча мыйзам долбоору тууралуу депутаттардын суроолоруна министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жооп берди. 280 миллион доллар карызды да Кытайдыкын төлөш керек да. 280 миллион долларды. 245 мектеп ЧС'тин деңгээлинде турат. Аны да куруш керек да, бүтүрүш керек. Жетпей атпайбы ошо? Мен айтканым 403 миллиард дагы жетпей атат. Сиздердин эле запросту карай турган болсок, бизге дагы минимум 80 миллиард сом акча керек. Мына ушул жерде отурган 90 депутаттын айтканын баарын аткарайлы десе. Анан деньги никогда не бывает лишним. мен айта турган нерсем ушу 5 миллиард, ушу 403 миллиардга влияние береби, бербейби? Берет. Бир тыйын дагы берет. Контрольно кассовый машина үчүн эмне үчүн жанталашып атат? Мен азыр айтып атам, дүйнө 1 миллиард деген кечирип коебуз, Бакыбек Аныбекович. 1 миллиард деген 1 сомдон курулат. Биз болгон источниктерди мына сиздердин тапшырмаңыздар менен, президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен болгон ички өзүбүздүн резервтердин баарын карап атабыз. Мына контрабандисттер менен согушуп атабыз. Алар деле биздин жарандарыбыз. Сиздерге эң чоң рахмат. Мына азыр машинелерин ошо контрабанда менен алып келген товарлардын баарын конфискация кыла баштайбыз. Бүт баары менен эми аны жакшы көрүнөм десем мен деле отура бермекмин. Президент жана министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан коюлган эң негизги талап кыргыз жарандарына оюн зоокко азгырылбасын жана кирип ойнобосун деген. Аны ишке ашыруу үчүн 4 мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Айыппул салуу, лицензияны кайтарып алуу жагдайлары боюнча. Мунун баарына жогорулатылган жоопкерчилик каралмакчы. Siz айтып атпайсызбы, эгерде кыргызстандыктар кирсе, лицензиясынан ажырайт, жана миллиондогон долларлардан ажырайт депчи, ошону катуу көзөмөлдөш керек. Эгерде лицензия ээси бай иностранцтар келбей калып, казиносу жакшы иштебей калып, силовой структуранын же болбосо бир милициянын башчылары менен сүйлөшүп, бир 50-60 мессиңлерди кой бере кой, айына мондай отметка кылып турам деген бир фактылар болуп калса кандай болуп калат? 50-60 кишини киргизе коет дегенди биз жол бербейбиз ага. Мурун МВД крышавайт айтчу, азыр крышавайт этпейт. СМБ крышавайт этпейт, мен крышавайт этпейм. Биз эмне өзүбүз казино ачайлы деп атабызбы? Биз өзүбүз казино ачпайбыз, ошону келген инвесторлор келип ачып, иностранец, Кыргыздын жараны эмес, чет мамлекеттен келген жаран келип өзү ойноп кете турганга шарт түзүп атабыз да биз. Казино боюнча, казиного мына айтып атпайсыңар, ким гарантия берет? Ошол кыргыздар кирип ойнай албайт дегенине. Буга мыйзам гарантия берет. Адам гарантия бере албайт. Сиздер кабыл алган мыйзам гарантия берет. Ошол мыйзамды аткара турган мына биз Кудай буйрса аткарганга аракет кылабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында бул мыйзам жылына 2 миллиардтан 5 миллиард сомго чейин киреше алып келет. Буга кошумча 10 миңден ашык кыргызстандыктар жумуш менен камсыз болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Тегерегибизде кошуналарыбыздан бир гана астыга кете турган мүмкүнчүлүгүбүз бар, бул туризм да. Туризм көп тармактуу болуш керек, ошонун ичинде игорный деятельность дагы болуш керек экен да. Мына биздин ЕАЭС өлкөлөрүнүн арасында Белоруссияда, Россияда, Казакстанда, Арменияда дагы иштеп атат. Бул казинолор. Бизге ушу туризмде биз ушу игорный деятельность боюнча да образовательный, анан оздоровительный, географический, бүт болгон охотниктердики бар боюнча программаны иштеп чыкканбыз. Дүйнөлүк тажрыйбада көп мамлекеттерде кумарканалардын иштөөсүнө уруксаат берилген. Улуу Британия, Америка сыяктуу өлкөлөр жылына 10 миллиард доллардан тегерегинде пайда көрүшөт. Ал эми Мальта жана Сингапур сыяктуу мамлекеттер бул тармактан казынасын жылына 3 миллиард долларга толтуруп турушат. Аталган өлкөлөр бул каражаттарды инфраструктураларын өнүктүрүп, туризм тармагында бардык шарттарды жаратууга жумшап келишет. Боюнча Америка Кошмо Штаттарында деле дүйнөнүн эң демократиялык мамлекетинде атайын шаар бар да,
Лос-Анджелес деген. Ошол жерде жанагы казинолордун уюштуруп, атайын ошол жерде эметип койгон. Бул дагы экономиканын баягы өнүктүрүүнүн бир булагы катары саналат да. Кыргызстандык гирип ойносо кумарканага лицензиясынан ажырайт. Мыйзам долбоорунда кумарканаларды юридикалык жактар, анын ичинде чет өлкөлүктөр гана ачалары так көрсөтүлгөн. Кыргызстандын жарандарына жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынат. Кумарканалардын ишке кириши эффективдүү бюджетти толтуруу чарасы дейт экономика илимдеринин доктору Кубанычбек Идинов. Кыргызча айтканда баягы тиги казнабыз толтура болсо ошончолук биз тез өнүккөнгө шарт болот эле да. Мына кумтөрдү алып алдык, кандай пайда түштү мисалы үчүнчү. Эгерде бул казинодон эле коркпой эле, бул жерде корко турган деле бир жагдан эчтеке жок, себеби закондун өзүндө тиги Кыргызстандын жарандары кирбейт деп ачык жазылып турат да. Экономика жана коммерция министрлиги билдиргендей, инвесторлор кумарканаларды ачууга лицензия үчүн эле 1,5 миллион доллар төлөйт. Буга кошумча казинодогу ар бир стол, автомат сыяктуу жабдыктарынан салык алынат. Бул бюджетке гана пайда алып келет. Кыргызстанда казино жабылган 2012 жылга чейин бул тармак эң кирешелүү тармактардын бири болчу. Январь 2012 жылдан баштап казино жабылган Кыргызстанда. Ошол мезгилде Бишкек шаарында 9 казино бар эле. 9 казино жалпысынан 48 миллион сом берип турчу ай сайын. Ошондо бир жагы эсеп боюнча 1,5 миллиард сом жылына түшмөктө, ошо Бишкек шаары боюнча эле. Жылы эле бир 3 миллиардка чукул акча бюджетке келип түшөт деген болуп атат. Казино же оюн зооктор бул ресторандарда же болбосо мейманканаларда болушу мүмкүн деп айтып атабыз. Же болбосо өзүнчө турган жерлерде бул оюн зоок залдарына рухсат берилет, ошондой каралып атат. Ошентип өтүп бара жаткан жумада кумарканаларды ачуу боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 2 жана 3 окууда кабыл алды. Буга чейин анын парламенттин тармактык комитети жактырган болчу. Аталган мыйзам долбоору коомчулукта кызуу талкуу жаратканы менен депутаттардын басымдуу бөлүгү экономикага ири киреши алып келген мыйзам болорун айтышууда. Анткени кумарканалар үчүн салык жыл сайын көтөрүлүп, болжол менен казынага 2022 жылы 1 миллиард сомдон ашык, ал эми 2024 жылы 2 миллиард сомдон ашык каражат түшөөрүн адистер ырасташат. Сурайт келместе эмне үчүн аткарылбай калган? Сүйүн Айтагаева, Руслан Бараненко, ЛТР, Жума Сереп. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Рахмат.